Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге өтө кызыктуу эфир болмокчу. Сөзсүз көрүңүздөр достор. Арманда калбайсыздар. Менин үнүм жакшы эле угулуп атса, мүмкүн болсо комментарийга жазып коюңуздар достор, сөзсүз түрдө. Күтөбүз. Биз бүгүн Талаш жергесинде bir kişinin үйүндө коноктобуз достор. Сиз ал кишини көптөн бери сагынып калсаңыздар керек. Достор, өтө кызыктуу маек, өтө кызыктуу бир эфир болмокчу. Биз бул атайын бизге удачно болуп калды кыскасы. Орусчасын айтканда. Достор, сөзсүз бөлүшүп, комментарий калтырыңыздар. Biz Talas'ta ушундай кооз жеринде жүрөбүз, отурабыз. Достор, мүмкүн болсо максималдуу бөлүшүп, максималдуу эме кылыңыздар достор. Мен сиздерге комуздун күүсүн угузам. Укмуш комуздун күүсү, бирок достор, сиздер үчүн бул өтө жаңылык болуш керек. Сөзсүз түрдө сиздер бөлүшүңүздөр. Бұл кишинин жүзүнү азырынча көрсөтпөйм достор, сиздерге сюрприз болсун. Ошондуктан достор, ушундай бир кызыктуу күндөрдү караңыздарчы. Деп айттым, ошондуктан азырынча күү угуңуздар. Бул күүнү көптөн бери сиздер бардыңыздар, сагынып калгансыздар, бул үндөрдү сагынгансыздар достор. Анын баарыны буюрса, азыркы жакынкы убактарда жүзүн ачабыз достор. Мүмкүн болсо достор, комментарийлерде калтырыңыздар. Ушул чертип аткан, ушул комузду чертип аткан киши ким? Ким тапкан болсо достор, сөзсүз бизден белек болот, аны билесиздер. Комментарийга сөзсүз жазыңыздар. Сиздер менен телефонуңузга жооп берип коесузбу? Мындай кылып турайын. Достор, сураныч, комментарий калтырып, сөзсүз бөлүшүңүздөр, достор, жазыңыздар. Бул киши ким? Тапкан аксакалдарга, тапкан кишилерге мен өзүмдөн айтып алайын дедим, достор. Бул киши көптөн бери атактуу аябай күчтүү ырлардын автору. Жазып жүргөн ырчылардын кыскасы достор, табыңыздар достор, табыңыздар. Дагы бир сиздерге мындай неме болуш үчүн бул нерсени көрсөтсөм сиздерге оңойлук болоттур. Ошон үчүн ошол чыган инсандар ким, атын айтыңыздарчы, сураныч. Атын жазыңыздар. Чыган инсан эмес, такшалган инсан.
жазыңыз. Ыр жазылып атат. Автору ким? Ошону жазыңыздар. Жана бакаята ырыңыздарды ырда бересиң. Анда эмесе достор, сиздер үчүн бул жакты карап аласыз. Сагынбек Момбеков аксакалыбыз бүгүнкү биздин эфирибизде Манас атам Бакай бабам жүргөн жер кызы шайыр жигиттери балбан ер көчмөн жашап замандарды карытып түбөлүккө байырлаган кыргыз эл күмүш тактын өзөнүнөн жел соккон ош бөлтөктүн этегинен жел тоскон Türmür aldın gümüş taktın talastına Ağımınan sen aldın üç koşkon Günün altın nurlarına öbülüp Tangda toğulur kızıl bolup görünüp Bakdarağın ay yıldızka boysunu Vay sen durasın baktalayga çömülüp Bak hayata Bak hayata Bak hayata kutmeken Yürek duyla yürek ırday sen desem Alış sürsem ayılımdı sağınıp Kısa olup mengsey verem geçkemen Желбіретip erkinliktin bayrağın kalpıp alıp Çoң turmuştun kaymağın kolgo tigen erkinliktin tuşunda Güldötölü bakaya daymağın Koldan düşmey ak kalpağın komuldun Şandu çetip şıngratıp doluşun Emlik menen görktöndürüp dolpurdu bay Güldötölü bakaya konuşun Nurun çaçıp yalnız zaman eline Sen özgörüp erkinliktin demine Vakıt konup iman rızk kutcasına Kasiyetü bak hayata yerine Bak hayata Bak hayata Bak hayata kutmeken Yürek duyla yürek sen desem Alış sürsem ayılımdı sağınıp Sıra olup mengsey verem geçkemen Kıskaça sizler менен бүгүнкү эфирде көрүп достор. Сагынбек аке, өзүңүздүн каалооңузду айтып, бир аз сөз айтып кетсеңиз. Милдан эми мен мындай да биздин ушундай бир кооз аймакта жашайбыз. Таластын эми ушу ортосу деп койсок болот. Анткени бияка 30 километр кара буура, 30 километр тиги Талас Манас атанын чокусуна чейин 30 километр десек болот. Анан ушул жерде байырланганыма уже 8 жылда болуп калды да. Анан ушинтип жер үстү ушул жерден болуп калды. Анан ушу элим дагы өзүмдүн тууган туушкандарым мен партиялаштарым эмес. Бирок уруктар, мен биздин уруктар да. Бизде Кыргызда урук болуп жашап келген да. Баары уруусунан калып калса да ал жака ошол жаман болсо да ошол жерге көчүп барат. Мисалы үчүн баткендиктерди эч салыштырып болбойт. Алар да айтат биздин гүлдөгөн баткенибизге жетпейт эчтеке деп. Асыңардай биздин дагы гүлдөгөн бакаятабыз бар. Анан ошонун жанында мындай үйүбүздүн келечекти балдарыбыз үчүн түптеп ушуну сактап калалы деп балдарга эстеликке берип ушундай бир өмүр сүрүп өтүп баратабыз да.
Жакшы, рахмат. Сиздин азыр күйүңүздөрдү, ырыңызды угуп баштаганда эле көпчүлүгү сизди тааныды да. Көпчүлүгүңүз сизди жанакы ырыңыз менен жазып атты. Сат деген ырыңыздычы. Анан достор, менимче ал ырыбызды аяк четине берсек деп, Эми мындай да миланем. Анан сат тырдап кой, сака давай баягы көкбөрүчүдө кете беришет да. Анан мен көкбөрү деген ырым бар, көкбөрүнү ырдап коем да. Анан негизи сат деп какшык менен айтса кээ бирлер түшүнүп алат экен. Көбүнчө мына чимкириктерге окшогон немелер ошону сат дегенде ага чейинкилери деле текенин доорундагы деле ушундай болду да. Сат деп ырдап келдим. 25 жылдан бери ырдалып жүрөт. Анан дагы деле калбайт да, элдер бири менен тааныйт да. Бирок ошондой болсо дагы ошон үчүн көп ырдагым келбейт, анткени сат десе баары сатылып кетет. Корком баягы. Анан каардан коркпойм, карыздан корком, жаалдан коркпойм, намыстан корком, бейишке чейин тозоктор канча бергенден мурун алыштан корком деп баягы ама неме биздин акын кызыбыз айткандай, азыр мен эстей албай атам, кичине алаксып калдым. Ошонун немесинде баягы бейишке чейин тозоктор канча арзыкка момун таяганыкын айтам да. Ушундай бир жерде турабыз. Анан эми биз дайыма жаңылыктардан алыс эмеспиз, анткени интернет бизде да бар. Радио телевидение мындайраак эле калды, анткени радио телевидениянын немеси музыкалык гана передачалары жакшыраак берилип калды. Менин оюмча да. Анан буларда мындай бир чындыкты чагылдырып бере турганга булардын даремети дагы бир топ жылдар керек да аларга. Байланып калды го дейм алар. Байланып калышты. Силер алдыга кеттиңер, анткени соцсеттерде бардык нерсени ошо учурунда кармап калганга мына. Бүгүнкү сен айтып аткан болуп аткан окуяны деле ушу мына карасаң, бирөө бирдеке таап сүйүнүп далбастап КамАЗды дардалаңдап айдап келатып, алдынан байкуштар бурулуп неметкен жана бусикти тебелеп өтүп кетти. Анын ичинде канча киши? 8 кишини тизип коюшту. Мына азыр болуп аткан учур. Мунун жолдош баласы дагы ошол жакта калып, ошол чындыкты тартып, ал неметип аттыр. Ал мүмкүн контрабандадан ташып келаткан неметир. Аны эч ким билбейт, но бирок эгерде унчукпай милицияларга эле жөн коюп койсо, алар барып бияк жабылып калат деп ойлоп атат да. Анан ошон үчүн ушундай болуп, чындык дайыма ушундай бир кыйынчылык менен чыгат да. Жалгыз чыгып тоскон болсоң жазайын, жабыркаса жашоодогу сапарым, муңдуу кайрыгыларыман угулса, мунун баары чындык сенин азабың деп. Муну чындык деген жаман экен. Бу чындыкты айтып, сен түрмөдөн алып чыгып, мынакей сен ушундай кыйынчылыкта болдуң, сен деп мен жанында жүрүп, ырдап, коштоп, канча ырларды чыгарып жүргөн адамыбыз мынтип эл башы болгондон кийин, мени да унутуп койгондон кийин, анан эмне деп айтам да? Эмне деп айтам? Жок, унутпайт. Жөн эле мен дагы эле эл тарабына өтүп кеткениме чычалап атса керек да. Мен да ошолордой болуп, мына алардын немесине кубанып, мен дагы мына кошоматтанып, тигиндей мындай болсо экен деп ойлосо керек. Анан мен айттым ки, жок, мен андайга барбайм. Мен элим үчүн туруп берем. Мен үчүн анткени сиз эл тараптасыз. Эл тараптамын. Анткени кошуналар да кызыгып турат, казактардын да кызыгып турат биздин жерге, сууларга, тажиктердин тембо эле Баткендин баарын алганга. Мына ушинтип бизде жанагы Текебаев айткандай бир эле эки нерсе калды. Биздин тоолорубуз, биздин бир тууган сактап кала турган. Экинчи ар намысыбыз. Ушу ар намысыбызды кетирбей, көрүнгөн чимкириктерге алданбай, көрүнгөн шайлоолорго немете бербей, элдик кеңеш менен биригип, курултайга алып барып, ушул ар бир чындыкты мындай курултайга коюп туруп, мына ушул туурабы, туура эмеспи деп чечип алсак жакшы болот. Ошодон коркушат да баары. Ошодон жан алгычтай коркушат. Мына жаштардын баарысы до конца деп кетип баратышат. До конца болбойт. До концанын артында аксакалдары бар, чалдары бар, балдары бар, оорусуктоолору бар, аялдары бар, назиктери бар, кызык сулуулар бар. Ушулардын баары до конца эле кете берсе эмне? До конца деп шымышып алыш керек. Ушундай бир токтотуш керек ушундай до концаларды. Балдар айланайын, каяка баратасыңар силер? До конца деп туруп. Артыңарды, апаңарды, энеңерди ойлосоңор, до конца деп эле жылаңачтанып албай.
Ошон үчүн мына силердин ошого ишенип шерденишип анан кийин башыңарды же болбосо неме камчыбек Кыдыршаев айткандай мен бир паста немеңер тилиңер сууруп алам дегендей. Ушундай сөздөр айтылып кетип атпайбы? Албетте мен андан алысмын. Аларда деле боор бар, жүрөк бар, сезим бар. Сезимин ойго турса, мындайга барбайсыз деп ойлойм да. Түшүнүктүү. Биз бир ушуга чейинки суроолорду эл берип аткан суроолорду биз жооп берип кетели. Андан кийин кийинки дагы сүйлөшүп өтөбүз. Урматтуу мекендештер, сөзсүз түрдө сиздер комментарий калтырыңыздар. Азыр ушул убакытка чейинки жалаң сизге каалоолор болуптур. Ден соолугуңузду каалап сизди көргөнүнө кубанып атабыз деп аябай бул жакта комментарийге жазып атышат. Сиз ушул жерде мен багыңызды көрдүм, эми өзүңүздүн мына жеке жашооңуз боюнча дагы эмне менен алектенип атасыз, ушул боюнча дагы бизге кыскача экскурсия кылып басып кетсек кандай дейсиз? Мейли. Достор, биз буга чейин көрдүк, бирок сиздер дагы көрүп коюшуңуздар керек. Аксакалыбыз биздин кишибиз, патриот кишибиз. Ишенип койбеңиздер, көпчүлүктүн колунан келбейт мындай нерселер. Көпчүлүгү сыртта жүрөбүз. Ушул нерселерди кылбай. Көпчүлүгү сыртта, Кыргызстандан ушундай бир азаптардан качып сыртта жүргөн көп биздин мекендештерибиз бар. Кылса болот экен. Ошого кандай үлгү катары сиз өзүңүздүн кеп маегиңизди айтып, бир топтор мынтип айтышат. Ушу Сагынбек убактылуу өкмөттүн немесине ичи коюнуна кирип, ошолордун айткан немелерин кылып отуруп, анан ушундай немеге жетти, бак сатып алды, ушулардын акчасына миллиондогон деген сөздөр бар да. Ушулар абдан жаңылышат да. Мен бак сакты алардын колунан эч качан алган бир тыйынды албайм. Атамбаев деле учурунда өзүнө колдонду, бирок мен ошонун учурунда мен ага эмгек кылып бердим. Бирок эмгегимди ал баалай алган жок, анткени ал ишенгени илмий анып болду. Мени ошо накаду сатышты, ошойдон анан мен алардан алыстап калдым. Анан Текебаевди тем более билем, анан Текебаевдин жана Ош окуясындагылардын баарын билем. Ошол жакка барып элди тынчтандырганга да аракет кылып жүрдүк. Бирок мен мына Бакиевди алып келгенге дагы мен себепчи болгом да. Анткени ушу Акаев кетсе эле Бакиевди койсо өзгөрөт, булар жакшы иштейт экен деп. Адамга бир адамга ишенич болбойт экен. Баягы бир бизде жомок бар го, бир улам эле келип ажыдар, улам келип эле чаап кетет. Улам эле ажыдар чаап кетет, анан алар каяка кетип атат деп баягы артынан изилдеп барса үңкүргө кирет экен. Үңкүргө кирсе анын ичи толо алтын экен. Алтынды көргөндөн кийин ажыдарга айланып калат экен. Мына дал ушул ажыдар азыркы учурда болуп атат да. Жанакы СССРдин убагында мультфильм да чыккан. Мультфильм ажыдарга кирип, ошондой. Анан кийин ушу ажыдарды биз ушу алтын салтынга мынтип карачы, мына бир эле баратканда 17 КАМАЗ алтынды Кытайга кетип атканын кокусунан билип калыптырчы да, кокусунан. Андайлардан канчасы өтүп кеткенин биз билбейбиз да. Аны өзү деле айтып атпайбы? Буга чейин өтүп атканда депчи. Анан кийин эмне эле тырмышасыңар деп жана жаналгычтын жана шуру бермет тагынган бриллиант жыландардын баарын жанына кошуп алса, анан алар деге эле көзүнө көрсөтпөйт дейт. Мына баарына алтын кылып көрсөтүп атат да. Сиз мындай мен айтышымда мындай болуп атат да, сиз туура айттыңыз жанакы жердечи. Убагында эле биз менен кошо жүрүп, эл менен кошо болушат дагы. Келгенден кийин 4-5 адам менен. Ошол, анан кыз-кыркындар улам манит этип тияк-бияк жарым жылаңач болуп көрсөтө коюшса эле бүттү, баягы түрмөсүн да унутат, өзүнүн чыйылдап жүргөн эмгегин да унутат, баардыгын эметип эле баягы акчанын үстүндө дивандын немесинде чалкалап жаткан болуп калат да. Мына ошол нерсе биздин мекенибизди талкалатканга мүмкүнчүлүк түзүп берип атат да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мекенибизди сактап калыш үчүн эл менен, төлкө эл менен гана, анткени элдик кеңештер менен гана, элдик кеңештер болсо ар бир региондордон, ар бир айыл өкмөттөрдөн шайланган немелер, жигиттер, алар өзүнүн элин сатпайт, анткени алар чакыртып алганга мүмкүнчүлүк бериш керек. Өзү алып келип аны ошол жерден уят карып туруп кайра
башка кишисин жөнөтүш керек. Мына ушундай мүмкүнчүлүк болсо анда болор эле. Мына кече Оштон жөө жүрүш болуп ошону көрүп калдым да. Жөө жүрүш болуп ушул жака чейин сандалып чындык издейм деп келишти бир 4-5. Ооба. Анан кийин келгенден кийин ал ак үйдүн алдына барышып жанагы плакаттар менен турду ушу бизди акыйкат болобу деп. Болбойт экен да. Чыгып келишет, бир 5-6 чыкты. Чыгып туруп карап да койгон жок, күлүп туруп шылдыңдап туруп кетип калышты. Мынакей ал чыркырап тетияктан жөө келди. Ошол немеге эч кандай эмеси жок. Үнүбүз угат бекен деп. Үнүбүз угат бекен деп. Мына ушундай крокодилдер келгенден кийин ошого да ойгонбогон биздин дөшаларды эмне деп айтабыз. Анан кийин биздин шайлоо кантип өтөт? Ушул шайлоо кантип өтөтүнө мен ишенбейм да. Мен ушу шайлоого короткон кайран акча да, кайран элдин мээнети. Ошонун акталбайт ошол элдин мээнети. Анан кантип эле ушу чимкириктерди шайлап эле биздин эл жыйгап жатып калсын. Мен ойлойм, эси барларды этегин жыят, эси барлар. Эси барлар эсиги жоктор болсо до конца деп коюп неметип отургандар, алардын ата энеси жок, же бир туугандары жок, кыз кыркыны жок, же болбосо сулуулары жок, келинчеги жок, ошол адамдар гана до концалар барышат. Калгандарынын бир туугандары бар. Ойлош керек. Биякта тажик турат, тиякта өзбеги турат, биякта казагы турат. Кече тажик менен согушуп атканда оғдары менен Арахмонду снабдить эткен казактар турат. Мына ушуларды көрүп туруп, мына түбөлүк бир тууганбыз дегендер кана ким? Өзүбүздүн намыс койгон абалдар, жигиттер, башка эч ким турбайт. Мына Айсулууга окшогон кыздарыбыз чыгып атат. Бүт дүйнөгө таанып деңиз. Ооба. Жанагы сиз бир чогулушта уктуңуз беле? Садыр Жапаров мына президентке аттанып ошол эл менен үгүттөө жүргөндө бир аксакал айтып атат да. Садыр Жапаров сиз Садыр деди. Жапаров деген жок, Садыр сен тосмон алдың деди, ак үйдүн четине тосмон алдың деди. Бирок ак үйдүн ичиндеги жанакы жаналгычтардын тосмостан өтө аларсыңбы? Ошого күчүң жетеби? Бизди унутуп калышыңды деп ошондой эле алдын ала айтып койгон экен да. Бул азыр соц тармактарда аябай тарап жүрөт ошолчу. Аксакалдын айтканы. Туура. Ошол сөздөрдүн баардыгы унутулдубу дейсиз? Эми мындай да, кээ бир молдолор абдан мындай айтышат да, ой силер туура эмес, мындай динди дагы мындай неметесиң, шылдыңдап баратасың деп ушундай айтышат да. Ошондой бир немеден айткым келет ракурстан. Мен бир Кочкорго чогуу баратканда, Кочкорго бир концертпи бирдеке бир чогулуш болот деп мен барып калдым да. Ошондо мен өзбек ажы менен жакшы мамиледе элем. Анан ошо машинесине түшүп алдым. Ошол машина менен кетип баратабыз, анан шам болуп калды. Шамга мен жетишип калышым керек, мен Кочкордо болуп калышым керек деп тим эле жанталашып айтады. Эми эмне баратасың ал жака Кочкорго деп ошентсем. Ушу биздин десем айтат, мен аял алганы баратам дейт. Жок окуй. Кандай десем, ушу бирөөнүн неме 10 класты бүткөн кызын ошо аялды калат экен да, токолдук. Антке сүйлөшүп коюштур апасы менен. Анткени ал деле кредит төгөт, же бирдеке төгөт, карыз болуп калды да. Жана алып аткандан көрө кызымды берип кутулайын деп ушинтип кызын соодалай берип атпайбы? Кредит маселеси мына. Мына ушундайга бизди такап койду да элдин баарын. Анан ушул нерсенин баарысын эл өзү же мындай бир элдик кеңеш менен чечпестен, курултай менен чечпестен, ушундай нерселер менен чечишип, ушундайга көнүп калып, анан бети жоктук болуп көбөйүп бараткандарыбыз да, айла жоктон көбөйтүп атат да. Эгерде Садыр болсом, мен буларды бөлөкчө болмок эле деп ойлойм да. Анткени элге салып туруп, элдин кеңеши менен, анан бир чоң чечимди элдин кеңеши менен чечиш керек. Ата чимкириктер менен мына 6-Созовдо 1 жылдык немесин кантип төлөп берет? 1 жылдык мен үчүн жеп койду. 1 жылды биз багып аттык да чимкириктерди. Бизге злой, итти акмакчылык закондору менен биз багып аттык 1 жыл. Кошуп. Мына буну ким төлөп берет? Мына ушундай бир эч бир немеге неметилбеген бир закондор жаралып атканда биз күйөөбүз да биякта туруп алып. Эми биз айылдык, биз эми артта деп ойлошу мүмкүн, цивилизованный тияка кеттик деп. Ал жакта цивилизованный түтүн жутуп, кыш кызын дем ала албай жаткан немелер менен иши жок. А бу жерде таза аба, баардык жер шарт бар. Мына ушул мен бу жерде мына бир теплица, күн аскана. Кышы менен анча-мынча бадыраң, же помидор, же болбосо дагы башка немелерди отургузуп, анан от жагып
жылытып, анан өзү дагы күндүз күн тийсе эле бүттү. Мунун ичи 30 градус. Бу жерде 15 градус болсо, тиякта 30 градус болуп турат. Ушундай анан жанагынтип молдолорубуз деп айтып атат. Бирок биздин кокусунан чек арага коркунуч келип калса, кимдер чыгат? Биздин баягы Манас, улуу Манас деп туруп атынан чыккан жигиттер чыгат да. А молдокелер, Мухаммед пайгамбар деп туруп чыкпайт эч качан. Ал тарапта деле Мухаммедтер бар, туурабы? Биз үчүн коргой турган. Ошондуктан көп эле Манаска тийише бербешибиз керек. Туурабы? Туура. Эсине келиш керек молдолордун да. Ким аркылуу чыгат? Даватка жөнөтүп, бирөөнүн үй бүлөсүн бактырбай, жалаң даватка ээрчитип жүрүп, Мухаммед минткен, тигинткен деп отуруп ээрчип отурсак, биз анда сандалып жок болуп кетебиз. Бу жерди дагы алып коет. Ушу жаштардын кетирбеске айла аракет кылыш керек, айла амал кылыш керек. Хоть канчалык ачуу болсо дагы угуш керек. Бизден ошо сиз айтмакчы жакшы күчтүү адистерибиз мына бычакка саптууга ылайыкталган адамдарыбыздын баардыгы сыртка чыгып кетип атканы чындыгында өкүндүрөт да. Жада калса ушу Физиев деген бир орустун патриот жанагы мушкери өзүбүздүн Татынакай өлкөбүздөн чыгып сын тагып кетип баратат да. Айланып кетсе болот да биздин жерибизден. Туурабы? Биз ошонун немесин, ошол күчкө алып келген биздин дан азыктарыбыз болду да. Анан кийин ушу жерин жеп, тоерун тоюп өзү жетип алгандан кийин мен кетип калам керек болсо деп туруп коркутуп атканы. Эми, конечно, ал өзүнүн абийири, но бирок мен ойлойм, что ушундай болуп, анан өзүм мен тияктан табам, бияктан табам дегенден көрү, аз болсо дагы мына жерибизди иштетип, мамытып, мал күтүп, өзүбүздүн тоолгон неметип, жайлоого чыгып, анан кышында келип, кыштоого келип, анан мындай немелерди өстүрүп койсоң, ушу үзүрүм берет да, картош өсөт, бу жерде өрүк өсүп атат, кара өрүктөр учурунда абдан бу жерде быйыл жакшы болгон жок, анткени ысык болуп, погода кичине эметти, бирок анча мынча алдык түшүм. Мына ушундай бир нерселерди кылыш керек да. Анан дагы эмне деп айтам, ушул негизи биздин жаштарга айтарым, мен музыка дүйнөсүндө жүрүп, жалаң саясийларды, кайдыгерлик, кайф заман, сат деген ырларды ырдап жүрүп, мен деле заслуга алсам болот беле, жок дегенде мындай элге теңеп койсо болот беле де. Значит, мени Бакиев да жек көрөт, бирок өзү корыстный цель үчүн колдонду. Атамбаев дагы жек көрөт, анткени корыстный цель үчүн колдонуп туруп мага даже машина бергенге да макул болду да. Эми машина деген эмне, ал темир да. Эми бирок мен ага ыраазымын, то что ал мен неме эмгегимди баалап тигинтип неметип койду, кичине жылдырып койду мени. Бирок биздин жерибиздей жерди эч ким бере албайт башка. Жери бере албайт. Ким казактар береби? Кенесаны кайда алдырып койдук го мына. Ошого ээ болбой калдык. А биздин тиги сарыгыштакты, карагыштакты мына таластын үстүндө алып коюшту. Жайлообуз. Ал жерде текелердин түрлөрү бар, кулжалардын түрлөрү бар, немелер бар. Бүт ошонун баарын алып коюшту. Биякта кан жайлоодо атака кылышып, ал жерге тосмо кылып туруп, баарын тосмо кылып ташташты. Кана ал жеткени. Кече Тажикстандан Рахмондун немесине барып алып туруп, Кыргыздын беделин түшүрүп, улам барып туруп, улам кошоматын кылып келип атышты. Биздин өзүбүздүн немебизди айтканга, элди кеңештен айтса, сразу айтмак элдер, момундай кыл деп. Значит, чимкириктерди угуп барды да. Чимкириктерин уккан үчүн бизге уят болдук. Элди уккан жок, бирок элдин бардыгы барба деп. Бүт бардын айтып турушту. Ооба, барба деп. Анан уккусу келбесе эмне кылабыз эми? Ал бриллиант жыландардын жанында жүрөт. Бриллиант менен оронуп алгандан кийин укпайт экен да. Турушат да аларчы. Жанакы көпчүлүк айтып атпайбы азырчы? Жаштар, элдер, биз, ушул Садыр Жапаровду биз колдоп атабыз. Алга биз аягына чейин колдойбуз дейт. Эми аягына чейин деген сөздү булар до конца дейшат го. Аягына чейин болбойт эч нерсе. Аягына чейин болсоң сен азыр эле чыгып туруп үйүңөн бошотуп туруп, анан кийин аягына чейин чыга бер анда. Сен үй жайың бар да, ар бир жердин огороду бар, же болбосо дагы бирдекеси бар, туурабы? Кантип кыясың ошону чужой келип туруп эле отуруп алса, ала допу менен кийип алып туруп. Ооба. Ушинтип ушуга макул болуп, кыздарыңды берип, макул болуп до конца деп туруп отуруп алсаң болобу? Булардын кошуналар бири-бирине снабжать этип атат. Биздеги эркиндикти эч ким көрө албайт.
биздей боло албайт. Анткени казактар да боло албайт антип. Өзбектериң да, тажиктериң да тем более. Афгандыктарың да боло албайт. Биз кыргыз гана боло алабыз ошого. Биз ошого татыктуу болчук. Эми ошону до конца шыпырып берсек, биз эмне каяка баратабыз, балдар? Айрыкча жаштар деңиз. Өзгөчө жаштар өпкөлөрүн чагып алып туруп, койчу дешет. Койчу эмес. Сен ар бир тоң, ар бир учугу, мына мен Шыралжын деген жерибиз бар мына жерде. Казактарга берип коюптур. Казактар топурагы менен апарып туруп, тете башка жактан барып туруп неметип атышат. Ал жерде бриллианттардын бар түрлөрү бар экен. Таштары түнкүсүн карасаң 5-6 түрдө улам 2 сааттан жаңырып тура турган, түскө айланып тура турган таштар бар экен. Ошонун баарын казактар алып атат. Мына бир жагын карасаң, тажиктерге ок дары берип атат, кыргыздарды кыргыла деп. Мынакей достор. Эми бирок мен баарын душманды кылгым келбейт. Мен казактарды. Казактар аркылуу биздин жана айтыш деген сонун немелерди берип атпайбы? Мен кубанам, но бирок дос болсоң дагы мындай дайыма айбалтаң кошо жүрүш керек экен. Достун достору болот. Туурабы? Туура. Биз өзүбүз күйбөй, жана Америкадагы бирөө жанында туруп алып өлдү экен, карап койчу, өлдү деп карап туруп, анан кийин ушинтип кайдыгер неметип өзүнүн жигитин салып берип туруп, өзүнүн кыргыздын жигитин. Жаш бала мончоктой болгон татынакай жигит экен. Ошону салып берип туруп, анан кийин мурасына жеткенден кийин эмне болду? Шермендес чыкты. Бүт видеодон көрүнүп калды, айтылып калды. Эми ошолорду следствие текшерет дечи, анан бирок деги айтам да, мындай ушундай бир чыккынчылыкка барган, ушундай немелердин баягы башчыларды көргөндө биздин ит атайыбыз туулуп атпайбы? Биз оңойт деп туруп, оңколотуп атпайбыз, оңойбуз деп туруп. Керек болсо мен дөшөгө башымды коюп берем. Эртең эле светти жоголатам, эртең эле минтип кетем деген немелерди угуп алдык да. Уктук да. Уккан жоксуңарбы? Уктуңар. Уккан жоксуңарбы? Ушундай нерсени абайлап сүйлөш керек. Кыла албайсыңбы? Айтпа. Кыла алсаң, мына ошону аягына чейин кыл. Ушундай нерсени айтып келет да, ичим күйөт да, таң көрүп. Бул турмушта жалгыз Бизде жанакы мисалы биздин өлкөбүздүн ичинде болуп аткан башка улуттагы адамдар бир аз эле туура эмес, биз кыргыз тараптан туура эмес мамиле жасаганда, ал өлкөлөр күчтүүлүгүн көрсөтүп бизге мындай күчүн көрсөтүп атат да. Кыргыз эли, кыргыз жарандары чет элде түрдүү жерде өлүп атат, түрдүү жерде өтө азапка чектелип атат да. Бирок Кыргызстандын немесине күчтүүлүгү жок экени көрүнүп турат да бул жердечи. Жок, эми бул жерде күчтүүлүгүндө эмес, кеп биздин ошол элди чогултуп мамиле кыла албаган жетекчилерде. Ошолорду чогултуп кичине ынандыра албаган жетекчилер, жумушчу таап бере албаган жетекчилер, анан кийин бул чимкириктердин таап келген Кытайдан ар кандай бир дешевкаларга сатылып кетип аткан жетекчилердин немесинде болуп атат да. Эми мынагу ушу кече эле ушу Кочкор эли каргап аткан немени Акылбек Жапаровду жанына коштоочу кылып алыптыр. Ошондой эл каргап атканда каякта эле, башка кылып атканда каякта эле көп немелердин баарын аферистик жол менен тапкан, жумуш кызматы учурунда, Бакиевдин учурунда Ширшовторду тапкан, ушулардын баарысын эми кайра алып келип туруп коюп атса, анан эмне кимге айтабыз? Чындык айтсам тобелбе, укпаганын кимге айтам, келечекке кебелбей уктаганын кимге айтам, ата мурас салт сана жукпаганын кимге айтам, жаштар туурап чет элде чуркаганын кимге айтам, абийир зат бардыгы сатылганын кимге айтам, айкөл элдин ырысы чачылганын кимге айтам, шылдың кылып шылуундар жапырганын кимге айтам, эл атынан акчалап бийликтин сапырганын кимге айтам деп. Үзөңгү кууш үзүлүп калгандыгын кимге айтам, калың Кытай акчага алгандыгын кимге айтам, саткан жок деп чоңдоруң таңгандыгын кимге айтам, дартымды кара адам жок, арманымды кимге айтам деп. Элдин арманы. Достор. Эми баарын эле жаман дей бериш болбойт. Жакшында жакшылыкты неменин билгендер да бар. Бирок жанагы мага дос болуп жүргөн Садыр Жапаровдун бир туугандары күнүгө саке деп алдыма унааны тагып төлөп коелу акчаңды тияк бияк, ой кереги жок төлөбөгүл, анткени Садыр деп чыкса болду экен, болду эле деп туруп мен да адан алчу эмесмин эч кандай тыйын деле. Ошентип аксакалыбыз Эсенбек Абдрасулов деген өтүп кетти. Ошол да барып алып чал аксакалдыкты эмес айтып чыгаргыла Садырды деп. Ошол чыгарса эле бизди бар неме мураска жеткизе турган, биз да ишенип туруп алдык. Кемчилик бизде да бар, менде да бар.
Ушу ишенип бир кишиге ишенбеш керек эч качан бир кишиге ишенбегиле туугандар. Бир гана элдик кеңештин немесине чечими менен баргыла. Мындай мен кылып коем, тигинтип коем деп сатып коем, анан минтип коем деп туруп кемпир абатты берип жүргендегидей эмес. Туура. Жобосо гестерди токтогулдун немесин чечип кое турган эмес. Ал барып алып туруп сепаратный переговор жүргүзүп тияктан эмне деп кол койгу. Эмне үчүн протоколду алигече көрсөтпөйт? 99% чечип алдык дегендер деңиз. Мына кана протоколун көрсөтпөй эмне деп кол коюшуп келди. Ооба. Мына ушундай кынчылыктардын немесин өзүбүз эл болбосок, эл боло албасак анда эмне кылып жашап жүрөкпүз биз? Анда сиз мындай дейт экенсиз да, жалгыз буларга ишенбей, эл өзүнө өзү ишенип. Ооба, элдик кеңештерди кылыш керек. Мына шайлоо болбойт. Шайлоолордун эми болсо баягы биз эл чарчадык деп унчукпай койсо, булар өтүп кетиши мүмкүн. Ошого булар эсепке алышып атышат да ошону. Анткени эл унчукпай коет. Биз акырын өтүп кетебиз да, анан кийин өз чимкирибизди жана анан калган какырык сакырык түкүрүктөрдү калчай беребиз деп ушинтип ойлоп атышат. Эми мен деле ойлоном, что мына бүгүнкү передачабыз өтө курч болуп кетсе да мен кечирим сурайм. Анткени чындык болуп атат да. Аны мен жашыра албайм да. Мен болгон нерсени болгондой айтып берип атам да. Болгон нерсени ырдап берип атам да. Мен баягыдай күчүм жок. Баягы келип туруп мен площадьтын жанына барып, кокуй эле минтип атат, тигинтип атат деп ырдачу элем ошол убактарда. Туура. Канча жерлерди ырдадым. Анан ошентип Ош базарына канча жолу ырдадым. Ошол жерден элди чогултуп алып туруп, ошол жерде чубалжыган миңдеген кишилер жолду бастырттым да. Ошодон мен түрмөгө да камалдым кичине, анан штраф салып, анан бошотушту. Анткени өзөн кууш кетип атат. Майрам Акаев митип сатып атат. Мына келип алып шылдыңдап кетти. Акаев келип туруп бизди шылдыңдап кетти. Жетишкен демократияңа ушуу деп туруп. Мынакей шылдың кылып туруп, анан 1 миллионду берип койсо ошого мактап жатып калдык. Азыр Майрамы да келип атат, калганы да келип атат, баарысы келип атат. Максими да келип атат. 90 киши өлгөн биякта эле калды. Кое турлачы, таңсы өлсөңөр өлөт турасыңар, биякта эле өкүртө доход келген атат деп ар кандай немелерге алданып атат. Кеп акчада. Кеп акчада. Мына ушуга баратасыңар элдер. Кимге баратасыңар? Каяка баратасыңар? Кимдин артынан баратасыңар? Токтогула, өзүңөр келгиле. Ар бир жерде элдик кеңештер түшүрүш керек. Ар бир жерде чогулуп алып туруп анан кийин курултайга барыш керек. Курултайдан анан чечилсин. Биздин эмес. Ато келген эле конституцияны оңдоп баштайт. Келген эле конституцияга алып жетет да. Конституцияны мындай жашайбыз. Сен ким окуп туруп, ошон бөлтүрүп бөрүп ашып, ушулар бизге тимеле майталкан жазып берди. Аны тегин билбей туруп эле жаздырып берсек бизге каяктан билесиң? Ал калмакпы же башкабы, же өзбекпи же тажикпи, ким билет? Тажиктер деле ээрчип жүрүү жанында. Ошол чимкириктер деле кийин көп нерсесин көрбөй калыппыз, эми байкап атабыз дегендер чыгып атпайбы арасында? Ооба, ушундай болуп атат. Жанагы сиз айткандай, орустардын эски акындары жазып кетпеди беле? Азыраак урдасаң түрмөгө түшөсүң, көбүрөөк урдасаң бийликке келесиң деген. Туура. Сөздөрдүчү. Ал абдан туура. Азыркы немен ушундай болду. Анткени міне миллиардты урдуп алган Матраев эми анча-мынча бир 100 000 сом берип койсо деле унчукпай калат да, туурабы? Сотторуна бир 200 000 берип коет, унчукпай калат. Калган өзүндө Шадиевке окшогондорду деле урук жиликтери жыргап атат, ошолор берип коет. Ал деле тиякта жыргап атат, мейли деп койду. Анан башкадагылар дагы мейли деп койду. Үй камагына чыгарып турган акырын кетирип койду. Мына ушинтип да мекенди түзөбү? Ушинтип өлкөнү түзөбү? Эч кандай болбойт. Бул жөн эле мындай мародёрлук, кыпкызыл эле мародёрлук болуп неметип атып барат. Жанагы бир жыл мурда бир социалдык ролик чыкты эле. Кыргыздардыкы чыгарып аябай маанилүү чыкканда, бир аксакал мал базарга барып малын сатып маршруткага түшүп атканда, жанагы кисавер деп коет эле илгери. Карманщиктер деп коет азыркы. Аксакалдардын акчасын урдап маршруткага чыгып, анан аксакал маршруткага 10 сом бере албай чөнтөгүн какылап калганда эч ким барды каргып, аксакал түшүңүз дегенде жанакы урдаган акчаны урдаган бала келип аксакал мен сизге төлөп коеюн деп туруп, ооба көргөм, батасын бергендер. Ооба, мына айланайын бар бол деп ага бата берип атабыз. Бизди урдаганыңар үчүн рахмат деп бата берип атабыз. Ошо чоңдорго, бийликтегилерге, чимкириктеге баары бата бердик да. Ооба. Анан барып туруп жанагы алтында жана Молдалиева деген абдан эми үчүн кытайларды киргизбейбиз. Керек болсо бизге үйлөнгөнгө да уруксат берели деген аялдын мен Алтын Казык деген ресторанына кирип көрдүм. Алтын ичи чистый эле алтын бүт эле.
каяктан акча деңиз ошолордун анан бардыгы. ошолорго анан кантип анан ушул бизге кыргыз тарапка сүйлөсүн де. Ооба. Алтын да турушат, алтын. Эми мен ага көз артканым деле жок, алтын да өзүнө буйрусун. Бирок мен ушу элдин немесин ушунчалык талоонго салып, элдин немелерин Элдин рызкысы урдоо канча шорду мындай законду түшүнбөгөндөр, же болбосо дагы бир неме бир баягы учурунда баягы неме ала албагандар, жана жер үлүшүн ала албай калгандар, ушулар калып калды да. Ана ушулар аларга жардам бериш керек. Жардам бере турган бир неме кылыш керек. Ошо элдик кеңеш, элдик немелер төзүнөн түшпөсөк, биз алар ушу кышында уже булар башталат уже кырылмай. Анткени суук жейт, балдары көтөрө албайт, өпкөлөрү оорутат, баары башталат немелер. Булар азыр светти дагы ушу могу шайлоо өткөнгө чейин сактап туруп бериши мүмкүн. Анан кийин шайлоодон кийин булар уже карабайт деле, эмне болсоң ошол деп коет. Азыр угушумча ар бир үйлөрдү кыдырып, жанакындай күчтүү отопленияларды иштегендерге азыртадан пломба басып атат дегенди биз угуп атабыз. Бизде фактылар бар да. Азыртадан үйлөрдү кыдырып текшерип атат депчи. Эринбей. Ооба. Эми азыр күздө бышыкчылыкта биз ушундай акыбалда турабыз. Эртең кышында кандай акыбалда болобуз? Күздө эле кыйналып башташты. Анан эми мен албетте өзүмө жетишерлик өзүм оокатым бар. Анткени картош айдап койдум, жүгөрүм кичине неме бар, мал жаныбыз бар. Анан эми башкалар жок да, көпчүлүк калды. Сүт ичпей калат. Сүт жеткизе турган май заводдорду жок кылып атат. Кээ бирлер эт комбинаттарынын немесин жок кылып атышат. Кээ бирлер болсо заводдорун сразу күрөөгө коюп туруп ошолорду жок кылып атышат. Ошонун ордуна кытайлар келип атышат. Ошолорго неметип аткандар мына көрбөдүкпү? Мына Россияда эле жыргап кеткен жери жок да. Мына Дальний Востоктун бүттүгүн кытайларга берип коюп эми шорлоп атат. Алардын токой немелерин баарын чырпыгына чейин алып кетип аткан кытайларды көрүп алып. Мына ушундай нерсе бизге талоончулукка бизге салып бергендей, мындай мээ керек да, мээни иштетиш керек да, айланайын. Эми бизди ак каранын баарын тааный турган адам келди го десек, кайра бизди караларга салып берип атпайбы, айланайын. Мен ушуларды көрүп, каяктан биз өнүгөбүз? Каяктан биз өнүгөбүз? Эми биздин өлгөнүбүздү тилеп турабы? Жок дегенде ушу Кыргызстанды сактап калганга бир мындай бир жоокерлер, жигиттер чыгабы деп мен издеп атам, до концалардан эмес. Мындай чыныгы, мындай күйгөн адамдар жоктон элдик кеңеш кылып баштаса, ошол силер менен жазганат. Эгерде элдик кеңеш кылбасаңар, силерди бири-бирден талкалайт, анткени бирден талкаганга оңой. Кыдыр Шайыптын ага күчү жетет. Жанагы илгерки аксакалдардын айткан сөзүн деле деңиз. Чырпыкты сындырып, анан 40-ты коштур сындыргандай эле. Ошондой болуп биригип алып туруп, кана сындырып көрчү деп, анан ошондой айтканда, анан сындыра албай ошону неметип калган. Эми ошол камчакебиз деле кече көрүп атасыз. Эми жанагы мына Кара Кечеге барып турду. Кара Кечеге барып алып туруп, ошол жерден Альфа деген немени алып барып алып туруп, ошол жерде алып аткан көмүрдү тиги айылдарга ташыйын деген байкуштардын колунан акчаларын сууруп, аларды төлөттүрүп, анан кийин тигилердин чөнтөгүнө кетип, алардын баары эсепке алынбайт экен. Анан ушундай болуп атат деп кечеде соцсеттерден чыкты. Эми буларды эмне дейсиң? Мына ушуларды ишенген иттен жок, ит байлаган жиптен жок болдук да. Ооба. Я, туурабы? Туура. Ит байлаган жиптен жок. Мен да бир томпом качып кетип калып, мына иттен жок, ит байлаган жиптен жок. Мына мен туруп калдым. Ушундай да. Ошон үчүн ишенгениң кожоң сугакты алдалдыган талгарма деген заман келди. Айланайын элим. Айтып коеюн. Сагынбек дагы чырылдап бир нерсени былжырап атат деп айтышыңар мүмкүн. Но бирок акыры мен айткан нерсе келиши эле. Бирок ишенип коюңуз, бизде азыр 98 адам көрүп атат. Түз эфирде көрүп атат. Комментарий ошончо болду, бирок ишенип коюңуз, сизге бүт калоолор Кыргызга өтө күйгөн инсан катары айтып атат, чындык айтылып атат. Кээ биркилер ыйладык деп жазып атышат бул жактачы, сөзүңүзгө. Менимче бул жерде азыр до концалар кириши мүмкүн. Азыр аларга да убакыт келет. Алар дагы өздөрүнүн ойлорун айтат, бирок калың калк, калың эл бул бизбиз, сиз, мен. Бирок мына жерде до концалар деп атабыз, боттор, булардын баардык көпчүлүгүн биз изилдедик. Булардын көпчүлүгү жок экен. Булар жанагындай армия акчага даярдалып, бир комнатага отуруп алып, бийлик кыйратып атат, бийлик сонун кылып атат. Аны барып мынтип келди. Кечеги көрүп атасыз,
жогорку кеңешке күтүүсүздөн кирип келди. Хан деп жазып атышат да. Ошол жерде жанакы Камчыбек Ташиевдин айткан сөзүнө мен мындай туура эмес көрдүм. Дастан Бекешевка сессияда көрдүңүз го? Ал туурасын айтып атат байкуш. Бул Дастан Бекешев туурасын айтып атат. Силер урлар менен бирге тамак жеп атасыңар, урлар менен бир жерге барып атасыңар деп атат да. А бирок эсиңизде болсо жанакы Раматылык Манас Бердибековдин бир интервьюсу бар эле. Бир жерде отуруп, баары ичип, баары мас болуп калгандан кийин эң здоровый туруп, баарын карап, эң кичүүсүн карап, тынч отуралы деп айтат дегендей кылыпчы. Кичүүсүнө карап. А чоңусуна күчү жетпейтин кылып туруп. Себептен ал убакта каман болуп калгандай деп айтып атат да. Башкасын айтса болмок. Бирок мен ошол жерин өтө туура эмес көрдүм. Өтө кекетип сүйлөдү. Келиңиз, отуралы дагы маегибизди улайлы. Буюрса мен сизге бул жакта комментарийлерди жана башкаларды дагы айтып берип турам. Урматтуу мекендештер, урматтуу достор, бөлүшүп коюңуздар. Буюрса дагы бизден бир канча сөздөрдү угасыздар. Жана агайыбыз өзүнүн гитарасы менен дагы бир-эки ырларды ырдап бермекчи. Жөнөкөй ырлар эмес. Ар бир ырыны угуп чыккан инсан катары мен айтайын достор, өтө маанилүү. Азыр дагы уктук анча-мынча ырларыны. Бирок жүрөктө болгон нерсе бул тилге чыгат деген бул ачык эле сөз да. Келиңиз, муну коеюн дагы. Кардан коркпойм, карыздан корком, жалдан коркпойм, намыстан корком, бейишке чейин. Тозоктор канча бергенден мурун алыштан корком. Жол карап зарлап күткөндөн корком, жосунсуз жолго түшкөндөн корком. Ар намыс сабир уяттын барын аракка кошуп ичкенден корком. Дүнүйө деген тиле бөөдө бир кайгы, өлүмдөн корком, бөйрөктөн сыйгак төгүндөн корком. Ак төөнүн карды жарылган кезде дан албай калган эгинден корком. Дүжүлүк кылган чалдардан корком, дүнүйө кууган балдардан корком. Чыркырап турган чындыкты урган чыңкый бир кара жалгандан корком, 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 корком. Корком, корком. Жеткиргенге, чакырганга улам эле, мисал үчүн менде бир Кабалан Балкыбеков деген катуу жазган неме акын бар эле да. Бир убакта ошо Шайлообек Дүйшеевди деле мен чоң акын кылдым го деп элестетем. Анткени филармонияда чогуу иштеп калып мен стул көтөргүч болуп анан кийин ошонун ырларын эле оон чыгара берчүм деп. Анан саясий ырларын анан улам саясий жакка түртүлүп барып анан кийин кайдыгерлик дегенди жастаткан ошо мен болгом. Ошо кайдыгерлик, эне тилин унуткандар, Мурик эмес Муратмын мен. Ошол убакта баяу эл экенбиз, ошол убакта жыргалуучу экен. Көрсө ошо эне тилине биз катуу көйгөй проблема кылып неметип элдин немесин алдыртканга биз неме. Азыр өлүп атсаң деле кое турчу сен, өлсөң нарыраак барып көмүп койгулачы деп ушундай кылып шылтоо менен жашап калдык да. Бирөөлөр чыркырап атат, жана Америкадан өлгөнү, жана моментип бирөө болсо асмандатып бул жакта той өткөрүп атат. Мына ушундай бир азаптуу күндөргө бир келе атабыз. Өзү деле Кудай таалам өзү эле бир жакка апарып аткан сыйт да, мен үчүн бир кемени бир жакка алып бараткан сыйт. Туңгуюкка алып бараткан сыйт. Эгерде неметсеңер, туура жүрүп кетсеңер артка кайтарсыңар, туура эмес жүрсөңөр ошол бойдон жок болосуңар деген бир жакка алып бараткан сыйт да. Мынагу балдар үчүн чыгарган чыгармаларым бар да мен. Эшке чыксак актап, мына аппак
Кар калың жапсалыптыр, карасаңар кызыктай, кара күчүк мышыктар аппак болуп калыптыр деп. Тоголондук топтой, тоңобуз деп коркпой, чоңдор тез басышат, алар кайда шашышат, жыгылабыз дешет, оңай жылгаяктан качышат. Бакчабызда бак, аппак деп ушинтип кете берчү эле. Анан негизи эми кайсы бирин айтайын, анын баарын элдер кичине билер. Анан ошо Кабылан Балкыбектин чыгармаларындагы көп нерселер бар да, ошо азыркы заман боюнча мен экөөбүз мындай сүйлөшөбүз да. Анан мен айтам, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат, тигинтсе болот эле, тигинтсе. Анан ал ырга айланып атат да ошону. Ырга айланып туруп бияка берсе, соцсеттерден азыр замок койдуртуп ошонун окутпаганга атайын СМБ дейби, башка дейби кылып жолтоо кылып атышат да. Ушундай болуп атат. Эрке токтогулдай эле экен да. Ошондой болуп калды. Эми баягы канча тоссоң дагы акыры чындык чыгат да. Чындык ушундай катуу болот экен. Бир күн болсо бир күн жарып чыгат, бирок катуу чыгат да. Суу алдында болгонун тоо билеби, суу жемирип кеткенин коо билеби, онтотпосун жараткан өз пендесин, ооругандын кадырын соо билеби, ооругандын кадырын соо билеби. Тамыры жок экенин таш билеби, табышмагы тагдырдын баш билеби. Баш билбесе өзүнүн баш экенин, пайдасы жок көркү бар каш билеби, каш билеби. Көрк бергенин ааламга күн билеби, көлөкөдөн бүткөнүн түн билеби. Мээримине жараткан чулга баса, мерес болуп калганын дил билеби, дил билеби. Булуттардын көз жашын жер билеби, булактардын кадырын көл билеби. Эс акылын шайтанга жетелетип, эл болуудан каларын эл билеби. Эс акылын шайтанга жетелетип, эл болуудан каларын эл билеби. Тамыры жок экенин таш билеби, табышмагы тагдырдын баш билеби. Баш билбесе өзүнүн баш экенин, пайдасы жок көркү бар каш билеби, каш билеби. Көрк бергенин ааламга күн билеби, көлөкөдөн бүткөнүн түн билеби. Мээримине жараткан чулга баса, мерес болуп калганы дил билеби, мерес болуп калганын дил билеби. Бул жакта Асхат Жолдошов деген ошол талаш жергесинде экенсиңер, жер үй боюнча суроо узадыңызчы. Ошонун жөнүндө унутуп калыптырмын. Мен ушу жер үйгө келип жүрүп, ушу кышында да келип аттым, баягы өтмөктүн ар кандай жолдорунда басып өттүм да, кышында да ушундай. Анан кийин ошондо бир ыр жазып койдум эле, мындай деп. Таластан шаарга ташынсам тайгаланган өтмөк бар. Өмүрү жолду карабас, өлөсөлүү өкмөт бар деп. Анан ошону өткөндө Садыр Жапаровго да айтып бердим да, ушу өтмөктү көрсө Путинди ортого салган болуп, неме ушу жер үйдү соодалашканы келишиптир да ошондо. Анан мени эмне эле ошол жерде сен булар баары сакке кетип калыңызчы, сизге төлөп берем акчасын, тигиндей мындай дешип неметип атышкан. Анан мен болбой, эмне үчүн мен акчам өзүмдө деле бар. Мен турушум керек. Келсе келсин, келсе көрөбүз. Чыкса чыгат, чыкпаса кете берет деп ушинтип элдин ошол жерде бир 100 кишини кармап ошол жерде тургам.
Анан ошондо чыгып келип анан костюмчан жемпирчен чыгып алып анан үшүмүш болуп анан тигиндей мындай ошондо айткам, жол кандай экен десем, сонун экен жол дейт. Эми анын жанында татынакай кыз отурса, мүмкүн ал жолдун дүңкүлдөгөнүн деле байкабай калса керек деп ойлоп калдым да. Анан ошондой жолдорду биз ошондой күнүгө өтүп атабыз да. Биздин жалгыз артерия ошо да. Казактар менен өтө албайсың, азыр жаап койду. Аларга мына көрдүңбү, күндүн ысыгына да чыдап коюшту. Малы кырылса да мейли, бирок Кыргызстандан өткөзбөйлү деп. Бизди байыганды көрө албай турат. А биз байып кетсек аларга тоже элдин баары айтып баштайт да, кокуй биз жыргабай калган турбайбыз, биз билбей калган турбайбыз деп. Ошон үчүн бирөөнүн жыргалчылыгын экинчисине көргөзбөш керек деген мааниде жүрөт да, ушундай неметип. Анан ушу биздин жер үйдү айттым, мына ушул жерде уран деген көп, радиация болот. Биздин талас өрөөнүн көчүрөбүзбү жакында. Бул жерде мына 17 тоннаны алтынды ошолорду неметип жоготкон биздин өкмөт ушу килтейген жер үйдүн немесин токтото алабы? Буну токтото албайт. Анткени Путин деп коюп туруп, анан кыргыздарды коркутуп, баягы 16-жылдагы немени көрсөтөт дегендей кылып туруп, анан берип койду да. Эми ушунун залалы кимге тиет? Элге тиет. Эл ошол жерден көчүп баштайт. Анан биз дагы анан да жаман болобуз. А булар ойлой берет, ушинтип жашай беребиз деп. Же Кытайга көчүп барып ошол жактан ошол жана алтындын ырахатын көрөбү. Алар кытайлыктар эч качан чыккынчыларды кечирбейт, сразу өлтүрөт. Бөркүндөй көр. Анткени аларга жашатпайт. Анткени өз мекенин саткан адамдарды башка жерге бирөөндө жашатпайт. Америкада боло берет. Анткени баары саткындар болуп көчүп барган ошол жакта. Ошон үчүн алар партия болуп неметип биз ошону туурайбыз деп өлүп атабыз азыр. Алардыкына жетишке дагы көп. Жок, биз өзүбүздүкүнө эле туруп алсак, биз алар бизге суктанат кийин. Только биз өзүбүзгө турушубуз керек. Элдик кеңеш, курултай. Башка бирөөнү элчибей деңиз. Элчибей. Зачем алардын партиясын элчибей? Ар жактан Америкадан келген, Англиядан келген, Латын башка жактан келген, Бразилиядан келген немелер таргаштардын баары чогулуп алып туруп ошол жерде басып туруп Американы түздү да. Ошентип анан кийин алар партия болуп калган ошондон. Бул жерде жанакы билесизби, азыркы партиялар дегенде башка мамлекеттерге, башка өлкөлөргө эмне үчүн бул пайдалуу? Биздин партиялар менен алардын мамлекеттери көбүнчө келишим түзөт. Билесизби, убагында мына Садыр Жапаровдагы түрмөдө жатканда китеп жазып чыкпады беле? Биз Казакстан жергесинен мынча миллион доллар алып ата журт партиясын иштеткенбиз депчи. Бул мен ойлойм да, алар бирдемкени алдын ала максат коет дагы сөзсүз түрдө буларга поддержка берет. Булардын базы партиялар дегенде партиялардын баары бизнесмендер бүт бардыгы. Булар элди ойлоп эле өздөрүн ойлоп туруп эле кайсыл убакта акча кылып кетиш керек, же болбосо эптеп ошондон кылып кетиш керек да. Булар керек болсо азыртадан ойлоп атам. Чет жактарга укмуш нерселер жасап, ал жак уже даярданып да коюп. Азыр жада калса эң артта калган Ташиев да ошо бир топ нерселерди алып коюптур. Эми болуптур. Аларды көрө турарбыз. Но бирок мен ойлойм да, ушу адамдардын биздин кантип сакталып келген ушунча кылымдардан бери, туурабы? Мына биздин жакында айтып атат Жириновский. Казактар көчкүлө, биз жерибизди бошотуп бергиле. Оғуздардын жери. Силер бу жерде жок болупсуңар. Казак деген нация жок. Деп ушинтип чыктады. Анан кийин дагы немелер ошол Госдумадагы орустардан чыкты. Анан ошенткенден кийин казактар ойлонушуп туруп, мурун бизди киши катарында көрчү эмес да. Анан айтты: "Эй, орустар, силер көтүңөрдү кыскыла. Анткени Уралдан бери, Оролдон бери, Кызыл Жардан бери ошо биздин немебизди силер колдонуп келатасыңар. 6 айдан бери, Хакастан бери, Кайзактардан бери, Энес айдан бери ушундай неметип келатасыңар. Биз бир эле элбиз, кыргыздар менен" деп ушинткенден кийин орустар унчукпай калды. Туурабы? Ошол жерде кыргыздардын неме. Анан эми азыр карап көрсөм, мына Чыңгыз хандын немеси неме кече немеде Сармерденде айтып атпайбы? Бир убакта дейт, Чыңгыз хан дейт, ушу чындыкты баласынын өлгөнүн угуз үчүн дейт, домбурабызга дейт, коргошун куюп койгон дейт. Коргошун куюп дейт кулагына. Ошентип анан неметкен деп уже өздөрүнүн немесин айтып атат да, версияларын айтып атат. Значит, bizde ошол нерсени кыргыз
каганаты болуп кыргыз деген Германиядагы эски карталарды көрбөдүкпү? Ошондо кыргыз каганаты, казак деген жок болчу, өзбек деген жок болчу, тажик деген де жок болчу. Мына ушундай. Анан Темиркан айтып атышат го дагы. Темиркан тажичка кызды мана салган деп. Эч кандай Темир деп тажиктер Охан деп айтышат. А Темир деген кыргыздар деле бар. Темиркандын кызы болот атпайбы? Кыргыздын кызы да. Канекейбиз. Мына биз да кошоматчылыктын мындай чеги болуш керек да. Мына кошоматчылык кылып туруп биз өзүбүздүн энебизди тажичкада болуп атылганда ошо шыйпалаңдап неметип атабыз. Өткөндө тиги жанагы Болгонбаев да айтып атат. Биздин тиякта тажичка энебиздин немебиз менен ушундай болдук деп. Ушу эл ырчысы жок дегенде мындай бир тарыхты мындай үңүлүп карап койсо да, айланайын. Ким эле казактар бар элеби, жок беле ошонун немесинде. Ушундай нерселерди мындай арыңа келесиң да, ушуларды баары билесиң. Бирок ошолордун эли укканга мүмкүнчүлүк бербейт. Анан биз каякта бир еврейлердин өмүр баянын окуйбуз, баягы бир орустардын немелерин окуйбуз. А бирок өзүбүздүн тарыхка келгенде ток тормош жок, болбойт деп келатабыз. Мына ошондуктан ушул барьерден кутулуш үчүн ушундай нерсени жерибизди сактайлы да, элибизди мындай бир жактуу болуп аракет кылса ушундай бир жакшы жакка жетебиз деп ойлойм. Бул жакта дагы бирөө суроо берип атат, бир бала. Нурбек деген бала экен. Азыркы куралган өкмөт боюнча суроо узатып коюңузчу деп. Азыр министрлер кабинети болуп ачылбадыбы? Ал жерде Акылбек Жапаров жетектеп, Акылбек Жапаров боюнча өз оюңузду айттыңыз. Эми курамы боюнча дагы бир аз. Эми бул мынтип атат. Бул жакында ар бир районду мен дагы өткөндө угуп калдым да өзүнүн интервьюсунан. Мен дагы аракет кылып көрөм дейт. Дагы бир көрөт экен да. Анан ушу райондорду дейт, Японияга берип коюш керек дейт, бирөөнү Түркияга берип коюш керек дейт, бирөөнү дагы мындай өнүккөн өлкөлөрдүн Францияга берип коюш керек. Анан ушулар өнүктүрбөсө, анан айтыш керек дейт. Ошолордун тең болуп калып. Ошондон өзүнөн өзү эле биздин эл өнүгүп кетет дейт. Бул эмне деген абсурд, айланайын. Кимдин сөзү деген? Бул мен аялымды төрөтүп берчи дегенге эле барабар да, туурабы? Бирөөгө жалдарайт экен деп, мен аялымды төрөтүп берчи деп. Мына ушундай негиздүү нерселерди ушул айтып аткандан кийин анан биз ушуга ишенебизби? Өзүңөр ойлонуп көргүлө, мүмкүн Акылбек Жапаровдуку туурадыр. Достор, бул аксакал өзүнүн оюн айтты. Ушул боюнча туура эмес пикириңиз болсо, сиз сөз комментарийга жазыңыздар. Туура деп ойлосоңуздар, сөз лайк басыңыздар. Анда эмесе дагы бир бул жакта суранып атат. Түлкү деген ырыңызды бар депчи уккандары бар экен. Анан сатты дагы суранып атат. Бирок достор, дагы башка ырлары биз билбеген. Ушул жерде айта кетели. Достор, Телеграм кимде болсо, Телеграмда атсаңыздар, Сагынбек Момбеков деп жазсаңыздар эле Телеграм каналы бар. Ошол жерде ырлардын түрү жазылган. Дагы ошол жерде казып бир сире өзүңүздөр уксаңыздар, андан укмуш ырлар бар, достор. Биз бир күн эртеден кечке эфир кылсак дагы түгөнбөгөн ырлар бар. Ошондуктан достор, көпчүлүк ырларын угабыз десеңиздер, ошол жакка кириңиздер. Андан биз көрөлек, угелек ырларыбызды укканга жетишели, достор. Ошондуктан мен өзүңүз каалаган бир биз угелек, эл угелек ырларыңыздарын ырдасып берсеңиз деген суранычтамын да. Кечеги көрбөгөндү бүгүн көрүп, кечеги көнбөгөнгө бүгүн көнүп, кечегилер бүтүн кыйрап, кечеги идеялар бүгүн ölүп. Өзгөргөн жүзүң минтип убайым бар, өткөндөн элим сенин убалың бар. Өзгөргөн өткөндөрдүн баары бүгүн, өзгөрбөс жалгыз гана Кудайың бар. Көз жеткизмей кимдикте мелмилдеген, сен бүгүн жолоочусуң, жол билбеген. Ырдалган ырлардагы такыр башка, кайруусун сен билбеген, мен билбеген, сен билбеген, мен билбеген.
кабылдың кайра мезгил сынагына, калкымай чек жок экен чыдамыңа. Кайрылып келген куштай жас чакырып, кай күнү конот жыргал чынарыңа, чынарыңа, чынарыңа. Алатоме чөзгөртпөй кебетесин, аянбай төгүп тыштап берекесин. Айкөл журт алып берип жашап келген, атасын өлтүргөнгө энекесин, энекесин, энекесин. Болуп эми гана турагына, элимде жөн бар эле кубанууга. О бирок жүзүң неге муңайыңкы, о элим калган жаңым сенин убалыңа, убалыңа, убалыңа. Узаттап турсаң кичүү улуңу да, айланып тийген жан ким улугуна. Түргүн жан кайдан чыккан өзүңдөгү, түкүргөн суусун ичкен кудугуна, кудугуңа, кудугуна. Өзүңчө жасап апсың бир да кадам, ким эле тарыхыңды бурмалаган. Өткөндөн бүгүн сура кечиримди, көп күнөө эл алдында кылган адам, кылган адам, кылган адам. Өткөндүн жакшы жагын байкабадык, өзгөнүн каталарын кайталадык. Агалап сагалабай акыры биз, акыры кыргыз болдук. Кайта барып, кайта барып, кайта барып. Дос душман турат байкап ар жактагы, элимдин уят эптеп жан бакканы. О Кудай күч бере көр кыргызына, колдой көр мана сатам арбактары, арбактары, арбактары. Достор, ар бир сапта маани өтө чоң. Ошондуктан достор, кайдыгер болбой, кыргыз үчүн, элиң үчүн күйсөң, ушул кишилердей күй. Бир жерде отурба, диванда отуруп комментарий жазып коюп, кыйратып коюш баарыбыздын колубуздан келет. Бирок көчөгө чыгып, аракет жасап, Кыргызстанды сактап калуу бул баардыгыбыздын колубуздан келиш керек. Ошондуктан достор, биз Талас чергесинде ар бир саптарда Манас атабыздын сөздөрү жазылган, Манас атабыздын аттары жазылган. Ошондуктан достор, кел кыргыз бололу. Көрбүзбү Кудай алып кеткирдик, түлкүнү жолбурс экен деп жүрдүк. Өзгөчө бир жар алып калгансың деп, өзүбүз эле сени көптүрдүк. Өзүбүз эле сени көптүрдүк. Кыраткырып каршылашты майрамдаттык, ким жогун көчөбүздө тайраңдаттык. Таң көрү темир бүркүт экен десек, каты күн кулалыны кайдан таптык, каты күн кулалыны кайдан таптык. Билигин түлкү белем кулактаган, кыз белем көзүң кызып кылактаган. Оюн бу өмүр бою кумарган кыз, азобу чалма салбай сылатпаган, азобу чалма салбай сылатпаган. Бийликтин укуругу узун дешет, бирокта басат бычак мизин дешет. Калкынын кутулбаган кулу болуп, тагдырдын ташын чайнап музун жешет, тагдырдын ташын чайнап музун жешет. Ошондой абиз талет туюктабыз, адаштык жол таба албай улутка биз. Айланып жорулардын мекенине, ата журт азап тарттың, унутпагыз. Кааласа бөлүп жарып элибизди, кааласа сатып кирет жерибизди. Кадырсыз калкайланып калгычактың, көчүрүп жибергиле эми бизди. Арманга түшүп жүрүп өлгүчөктү, Алтайга көчүп кайра өргүсөктү. Кайтарып катындарды күтөлүбүң, кайрадан Манас тууп бергичекти, кайрадан Манас тууп. Кой өрбейт десең, мен бияка көчүп келдим да, анан тигини кой өрбейт жактан жумуштан. Жакшы немең бар экен, айлыгы 30 000 жок дегенде, ушул жерге иштей бер, эмне кыласың аякка барып, айылдын баарысы бияка келет шаарга деп неме эткени. Ошентип кемпирим бузганга аракет кылды. Анан мен барып
гитара мала барып анан неметсем акчаң барбы, мүмкүн акча берсек бизди кое берет го деп ушинтип. Анан акча жок, менде гитара бар. Элдин баарын чогултуп чоң стол кылып турган, мугалимдердин баарын чогултуп анан ошондо мен ырдап бердим. Ушул кишинин ыры Турмекбек болотун. Батчыдай өмүргүнүм, Кудайга жетип үнүм, кыйналып турганымда жанымда жоксуң бүгүн. Келсе деп бирөө жарым, денем от менен жалын. Күчтөй түйүлгөндө жанымда жоксуң жаным, жанымда жоксуң жаным. Жолумду карай берип, келсе деп самай берип, жыртылган күтүмдү кайталап жамай берип, телеп кууну жан калбас ушул жашоо, жаныман өтүп туруу, жаныман өтүп туруу. Сапарым карып барат, сагынчым арып барат, бүтүнүм күтүнөн жүрөгүм талып барат. Телефон бурай берип, ар кимден сурай берип, үзүлгөн үмүтүмдүн учугун улай берип. Чарчадым мен, чарчадым мен, чарчадым мен, чарчадым мен. Жакшылык кылам мен бүгүн, жараган жарайт намыска, жалындап жүрүп баратат, жакшы сөз айттың арыска деп. Керекке жарап калсак биз кетербиз балким алыска, бирок каяка? Маселе ошондо. Каяка барабыз намыста? Азыр мен сиздин ишенсеңиз, мен өзүмдүн болгон мен азыркы убактымдагы сөзүмдү айтайын. Мен мынчалык күчтүү ырларды угат деп ойлогон эмесмин. Биринчиден ал жакта телевиденияденбы, соцсеттерден башка жактан уккан башка. Мен буга чейин дагы Баткенге чейин барып келген жаранмын өзүм. Баткендин окуясы болуп атканда мен ошол жеринен көрүп. Мен ушундай изилденген адаммын, жеринен көрүп, алдынан көрүп, маңдайына бетме-бет сүйлөшүп отуруп. Ишенесизби, ушунун баары мага эрк берет, мындай дем берет да. Азыркы сиздин айткан ырларыңыз, сөздөрүңүз, сөздөрүңүздү маанилери ар бир кыргызды ойготуш керек деп ойлойм да. Бул кыргызды ойгон деген эле ыр да. Кыргыз ойгон. Сиз азыр бир канча жашка келип калдыңыз. Бирок сиз келечекти эмес, сиз Кыргызстандын келечегин, өзүңүздүн келечегиңиз эмес, Кыргызстандын келечегин. Ошону айтып, бизге окшогон жаштардын келечегин ойлоп, биз жашап өттүк. Атасыз. Ооба, сиз өзүңүздүн жашооңузду мындай жарымдан көбүн өткөздүңүз, бирок ушунчалык күйүп жанып атканыңыз жетер бекен? Сиз ушундан жооп аласызбы? Жетишесизби жооп алып деген суроо. Мындай да, иним Милан, бу адамдар тезинен биригип, элдик кеңешке биригип калбаса, булар бизди сындырганга бүт күчүн жумшайт. Дем алдырбайт. Туура. Ошон үчүн элдик кеңеш менен гана мындай сакталып калабызбы деген оюм бар да, мен жаман оюм да. Менин оюм боюнча. Анан калгандар партия, сартия дегендеги хартия, мен буларга мен ишене бербейм. Ишенгенде иттен жок, ит байлаган жиптен жок дегендей ишенип жүрүп бүткөнбүз да. Атамбайына ишендик, Сатамбайына да ишендик, Бакиевине да ишендик, Ташиевине да ишендик. Эмне калды? Ишенбеген бир эле ушу эл калды. Элдин ишенимин жок кылып алышты булар. Элди ишенбейт. Мен оюмча ишенбейт болуш керек. Бирок эми азыр анча-мынча мал жаныбар кичине союп буларды түгөтөт. Анан кийин элдин эртең келечеги жок. Анткени бул жер сатылган жер болуп калат. Бул биздики эмес. Баягы
туу кылып сүйүнүп турмушка аттангам ал азыр күйүнүп жалынга баткан жан бел кылып достукту чыкканбыз сапарга ал эми боштук бу жолдош жок катарда көз жашыңды жогот чекпейли жапа а бирок саз биздики болот кейбе бака пак бөксө кайрат толот тартпайлы жапа тоо биздики болот кейбе пока биздики сонда элестин кайрыл деп жалынба мен жалгыз эмесмин жалгыздык жанымда түш эмес өңүмдө жоготтум жөлөгүм жоготтум өмүрдө намыстан бөлөгүн баарын алган тоноп жаштыкта ката а бирок саз биздики болот пока а тоо биздики болот бөксө кайрат толот тартпайлы жапа тоо биздики болот эртеңки тайдыкы болот пока чөлдө калабыз жерде мындай. Биз кимге ишенебиз? Кимге ишенебиз? Ишенген иттен жок, ит байлаган жиптен жок деген ушул. Биз 1 сааттан ашып атат азыр эфирибиз. Мүмкүн болсо азыркы келе жаткан шайлоодо мындай элге кандай кайрылуу жасайт элеңиз? Ошондон аз болсо дагы бизди угаар деген адамдар чыгар. Да. Эми мындай соцсеттерге силер күнүгө берсеңер мүмкүн ушул жок дегенде мен үнүмдү жеткирип койсоңор мүмкүн ойгонуп кетер. Азыр 170 чейин адам түз эфирде көрүп атат. 1200 адам көрүп коюптур биздин эфирибизди. 1200 адам. Азыр мен сизге бүткөндөн кийин бүт баарын көрсөтөм. Сиз өзүңүз кирип алып комментарийлерди карап кошо жооп жазсаңыз болот. Анан мүмкүн болсо жоопторду жана башкаларды дагы бир күн болбосо борбордо жолугушуп каларыбызбы жана башка. Мен сиз менен дагы аракет кылам эфирге чыкканга. Мүмкүн болсо ушунчалык эл суранып эмалса дагы келгенге аракет кылам. Бул азыркы сөздөрүңүздүн сиз бир 100дөн бирин угуп атабыз да бизчи. Дагы күйгөн ичиңизде укмуш нерселер бар. Анын баарын чыгаруу үчүн бизге өтө көп убакыт керек. Ушул эртеңки шайлоого. Мирлан ошо эртең шайлоого кандай кыл деп айтасың деген сөз суроо болуп атат да. Элге кандай мындай жол көрсөтөт? Негизи мен мына молдолорго деле айтам да, мындай силер шариятты айтып атасыңар, но бирок бизди элди алдап тияка апарбагыла, даватка деп туруп үй бүлөсүн бузуп баргандай нерселерге апарбагыла. Баягы биздин салт түрүндө келе аткан намазды окуп 5 убакыт немесинде кармап жүрө берсин болду. А башка кыргыз салтында. А эгерде жаңылыкты киргиздик дегенче баляга калабыз. Баляга алар да калышат, биз да калабыз. Анан ошо эрегиштен эрилөт дейт, анан биз арабтар менен душман болобуз, анан биякта тажиктери, анан өзбеги менен, анан казагы менен биз баары менен күрөшүп жеңе албайбыз. Анан көрү көттү кыскан бай болот дегендей мындай кысып кичине мындай токтотуш керек да, доконцалыкты. Убагында бир киши айтты эле ушул сөзүңүзгөчү, бир күчтүү ак киши айтты эле. Биз алдыга эмес, артты карап оңололу. Артты карап бирдемкелер жасайлы. Биз аксакалдарыбыз эскини кайра көтөрөлү депчи. Алдын эмес, келечекте. Ошол менен гана оңолобуз деп айткан сөздөр бар. Да. Ошол жакшы неме, балдар сүйбөйт карашты арт жагына карашат, алды жагы мейкин тала деп Нуралыга апарып жазган да. Чалдар сүйбөйт карашты, алды жагын карашат арт жагына, арт жагында мейкин тала, жашыл өмүр өзөн, жайлоо сонун кала дегендей. Биз ушунда бүткөн экенбиз да анда. Бул да бир макале болду го өзү. Анан ар бир өз билген неметип, мунун көзү сонун экен деп баягы Мамакеев айткандай, президенттердин балдарын мактап, кыздарын мактап сулуу экен. Ушундай нерселерди мактаган. Кайра биз ордуна келдик. Менимче азыркы сөзүңүздү кайра бир аз кайталап анан кийин неме кыласыз го дейм, аяктайбыз жана биз айтылбаган сөздөрдөн кыскача айтып, ушул сатып жүрүп жана бизнесмендер сатып алгандарга сатканың дагы добушуңду арам, сатылганың да арам.
добушуну бергенде арам, сатып алганда арам. Арам. Ушул боюнча сиз өзүңүз кыскача айтсаңыз, эртеңки мына уруп эми шайлоо келе да. Буюрса ушундай Эми мындай да, Шайлдабекова шайлоодун төрайымы болду, ооба. Шайлдабекова качан бир шайлоодун түзүп өткөрдү эле. Таза өткөздү деңиз. Эми ошого ишенип аткандан кийин анан эми кимге ишенесиң анан мындагы. Анан сатып алса дагы арам экен, сатылса дагы арам болуп атпайбы? Ооба. Анан ушу Акылбек Жапаровдун ар бир райондорду ар бир чет мамлекеттерге беребиз деген өз оозу менен уккандан кийин мен түңүлдүм да булардын немесинен. Түңүлдүм. Эми эртең бизди жашырып жаап жанагынтип 16 тонналап 17 тонналап туруп Кытайга алып кетип аткан неменен карыздан кутулгандын ордуна бизди алдап салдап анан эң артында качып кетип туруп анан кийин эчтеке төлөнбөй калыптыр, эми Кытайлар алып койсун деп туруп Кытайга бошотуп бергендей болуп атат да мага. Эртең Кытайга бошотуп беребиз жерибизди да. Анткени төлөнбөй калды карыз. Анан көрө ошону ошол жака жөнөттүк десе жанагы 17 фураны. Анда биз кичине ынанып кокуй ушундай аракет кылыппыр деп айтат элек. Эми алардын бирөөсү да камалган жок да. Ошо көргөндөрү дагы, токтоткондору дагы, тапкандары да, каткандары да эч кимсе айткан жок. Эмне үчүн биздикинен алат? Биз эмне үчүн беребиз? Адеп эле чаткалдыктардын ыйлаган немесин укпайбы? Чаткалда ыйлап айтып атат го. Муңду киши өлгөн адамдардын немесин музыкасын салып коюп алып туруп, көкөйгестин немесин коюп алып туруп ыйлап айтып атышат. Айланайын, бизди карап койгула деп. Ошончо бир район элибизди кыйкырып атса, биздин элибиз дагы эле той берип өткөрүп, тойдун үстүндө жүрүп атсак, эмне деген элбиз? Күндө той деңиз. Күндө той, күндө жемей. Тойдон бошобой жатат го. Анан кийин Акылбек Жапаров болсо тиякта күнүгө күтүп атат, ар кандай бир немелерди, идеяларды берип. Идеяга тойбогон неме экен, ушу тезирээк эле бере койсок, бизди бүйөгө саткандай болуп атат да, бизди баарыбызды кыз кылып туруп, анан кийин Японияга сатып, анан жана Эдилбай Салып ошону жанагы жалаң Улуу Британиянын сөздөрүн угуп, анан ошо менен каныгып келген кишидей болуп туруп, анан баарыбыз сүйлөп киришибиз керек да, Акылбек Жапаров азамат деп. Кыйратып атат деп. Кыйраттың кокуй деп. Мына эми жанагы Марипов деген жигит жаңа эле келип иштеп баштады эле, аны сүзө качты. Сүзө коюшту. Эми Абыл Касиев дача суудагы немелердин баарысын жеп кетти эле, 100 000 деген долларларды. Аларды жабылды. Алардын баарысы өз чөнтөктөрүнө кетти. Кимдин чөнтөгүнө кетип атат ушулардын баарысы? Баягы кармагандар мамлекетке бирөөнү түшпөптүр. Мен уктум алардын немесин. Бири да түшкөн жок дейт. Баары чөнтөккө каяка кетип аткан белгисиз дейт. Ушу кимдерге ишенсек болот? Анан кантип ишенебиз? Мен таң калам, кантип ишенсек болот? Ишендире турган бир немени ошо элдик кеңеш болуп, элдик көзөмөл кылмайынча эчтеке болбойт да. Көзөмөл жок да. Көзөмөл деп барсаң, сен сразу көчкө тээп, куйургендей отурду да алар. Даярданып турду да, туурабы? Алар чет мамлекеттерден коркуп атат. Анткени ойгонуп кетип, булар ойготуп коюп атат. Мына мага окшогон адамдардан коркот. Биз айтканыбыздын эмне ыйлап айтып атабыз. Элдин эртең жыргалчылыгы жок, келечеги жок деп. Бирок айланайын ушун менен эми көп эле сүйлөтө берсең, конечно, мага да оор келер. Бирок элдин чындыгын айтып коюш менин максатым, милдетим да. Анткени чындык жалгыз чыгып тоскон болсоң жазайын, жабыркаса жашоодогу сапарым, муңду кайры кырларымдан угулса, мунун баары чындык сенин азабың. Чындык деген жалгыз сөздөп көшөрүп, жалгандыктын жүрөгүнө көсөлүп, кийим салган адамзатка эң керек, жүргүм келди чемодандай көтөрүп. Жүргүм келди чемодандай көтөрүп. Ал оор экен салмагында ченем жок, бел кайышып олтурамын эми ойлоп. Жаштык кылбай, курчтук кылбай ал кезде, акыйкаттың аттап кетсем не болмок? Акыйкаттың аттап кетсем не болмок? Да, ушундай, чындык деген ушундай экен.
ачындык. ооба каалооңузду айтыңыз. Мен каалоом эле ушо өзүбүз карабасак бизди эч ким карай турган эмес. Биз эч ким бага турган эмес. Биздин сууларыбызды кызыгып турат. Биздин тоолорубузду кызыгып турат. Ошентип алтындарды 17 тоннадан алып кетип атса, унчукпаган кыргызды ушундай баяу эл экен деп бизди шылдың кылып турушат. Бияктан 36 кишибизди өлтүрүп койсо, азаматсың деп алдына жүгүнүп барып туруп, колун монтип бергендердин сорттоп атпайбы биздин президент? Сен эмне үчүн неме төшүң алган жоксуң, рахмона өтүп баратканда деп. Мына ушундай нерселерди болуп атканын көрүп туруп, ит атайың туулуп кетет. Мына ушундай биздин башчылар деп. Анан кийин кимге айтам? Мына ушинтип коркпой дагы ушу менен келип сурап атканга карап, ушу айылда бир кичике бир жерде отуруп алып Сагынбек сайрап атканын ушу тартып кеткенге силерге рахмат. Ушинтип келип мен акыбалымды билип ушундай неметип атканыма Кудайга шүгүр, мен алардын жанагы өмүрү бербес немелерин дагы жанагы сыйлыктарын, наамдарын да мага кереги жок. Мага кыргызым аман калганы керек болуп атат. Азыр аман калгыла деп ушуларды айтар элем. Алардын наамын да 5-6 кабаттап берсе да мага кереги жок. Ушу уурлардан, кескиндерден, чорныйлардан, белыйлардан, красныйлардан алып отуруп бүттүк. Ошолордун немесин бир жерине тагып алсын, өздөрүнө неметип алсын ылайым. Но бирок биздин элибизди тынч кой да. Биздин элибиздин жерибизге тийбе. Тийбе, бири да метрине тийбе. Жөн кет деп айтар элем. Ошондой Каалоо кыргыз элине. Кааларым эми баарыбызга жакшылык каалайбыз, барчылык каалайбыз. Жүрөгүм ишенгенден ынайым сага, жүзүңдү көрбөсөм да Кудай таала, жалбарып бир өзүңө жалынамын, жанымды жеп турганда лай сана, өзүмдү 40 000 жолу алдасам да өзгөрбөйт сезимдесиң Алла таала, бир жолу таразаңа түшөрүм чын, 1000 жолу жакшы көрүп жалгасаң да, о жараткан теңирим Алла таала Кудайым, ден соолукту, бакытты өмүрүмдү сурайын, пенделиктен билбей күнөө кетирсем, даба кылып жалынайым, мага кылчы ырайым, амин. Бизге кылчы, баарыбызга кылчы ырайым, амин. Урматтуу мекендештер, келиңиздер, ушул менен биз бүгүнкү эфирибизди аяктайбыз. Кимге жакса видео бөлүшүп коюңуздар достор, кимге жакпаса өзүңүздөр туура эмес жанакындай билем айтчу сөздөрүңөр бар, критика эткен адамдар бар. Келиңиздер, бардыгы өзүңүздөр ортодо болсун. Бул жакта комментарийга жазыңыздар, оюңарды таштаңыздар. Бирок бир нерсени гана айтамын, көчөгө чык. Үйдө жатып алып жазуу баарынын колунан келет. Көчөгө чыккандагы керек болсо эш протон деп Кыргызстанга салымыңды кошчу. Ийгилик бардыгыбызга достор. Кийинки эфирге көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн белгилүү сизди эмне деп тааныштырсып элге эл ырчысы. Достор, бул эл берген наам, бул башка наам. Ишенип коюңуздар, бийлик берген наам башка наам. Ошондуктан эл берген сыйлык бул эл ырчысы Сагынбек Момбеков болду биз менен. Кудай буйруса дагы бир күндөрдө бир күн жолугушуп, дагы мындан көп сөздөрүнү дагы алып кетебиз. Ийгилик достор, бөлүшүп коюңуздар, комментарий калтырыңыздар. Рахмат сиздерге дагы.